Балдар, аралыктан окутууну улантабыз. 11-класста геометрия сабагы. Темабыз призманын бетинин аянты. Силер менен математика мугалими Дамира эже. Бүгүнкү сабакта призманын бетинин аянтын эсептөөнүн формуласы менен таанышасыңар. Призманын аянтын табууга маселе чыгарганды үйрөнөсүңөр. Аянты белгилүү болсо, призманын башка элементтерин табууга көнүгөсүңөр. Призманын толук бетинин аянты. Мына бизге призма берилди. Призманын толук бетинин аянтын табуу үчүн бардык грандарынын суммасын табуу керек. Формуласы толук бетинин аянты барабар каптал бетинин аянты кошулган негиздеринин аянты. Призманын негиздери көп бурчтуктар болгондуктан биз көбүнчө анын негиздеринин аянтына токтолбойбуз. Биз каптал бетинин аянтына токтолобуз. Негиздеринин аянттарын тапканды билебиз, көп бурчтуктардын аянтын. Бул болсо призманын бийиктиги. SN менен негизинин аянтын белгилейли, негиздеринин аянтын. Ал эми SQB деген каптал бетинин аянтын түшүндүрөт. Теорема бар экен. Призманын каптал бетинин аянты анын перпендикулярдык кесилишинин периметрин каптал кырына көбөйткөнгө барабар дейт. Мынакей бул болсо каптал бетинин аянтын анын перпендикулярдык кесилишинин периметрине, ол негиздеринин периметрине эле барабар болот. Перпендикулярдык кесилиши каптал кырына көбөйткөнгө барабар болот экен. Маселени таштайлы. 3 бурчтуу жантык призма берилиптир. Анын кыры 8 см экен. Ал эми кырлардын арасындагы аралыктар, мынакей булар болсо 3, 4 жана 5 сантиметрге барабар экен. Призманын каптал бетинин аянтын эсептегиле дейт. Призманын каптал бетинин аянтын табуу үчүн биз периметрин табабыз. Периметрин табууну билесиңер, ал бардык жактардын узундуктарынын суммасына барабар 12 сантиметр болот. Ал эми кыры болсо 8 сантиметрге барабар. Демек, 12-ни 8-ге көбөйтүп койсок, каптал бетинин аянты 96 сантиметр квадратка барабар болот экен. Туура 4 бурчтуу призманын бир каптал гранынын аянты белгилүү экен. Каптал грандары бул да мынакей. Туура 4 бурчтуу призма болсо, негиздеринин жактары барабар болот. Анын каптал бетинин аянтын тапкыла дейт. Мына бизге берилди. 1 грандын аянты мынакей А1, ББ1 бизге көрүнүп турганын аянтын жазып алдык. Табуу керек экен каптал бетинин аянтын. Эми карасаңар, мунун негизи туура 4 бурчтуу болгондуктан негизинин бардык жактары барабар, ошондуктан 4 негизи бар. Биз 1 грандын аянтын, мына бардык грандары барабар деп жазып алдык. Анан анын аянттары да барабар болот. Аны 4кө эле көбөйтүп коет экенбиз. Демек, 4-тү 8-ге көбөйтүп койсок, 32 дециметр квадратка барабар экен. 3 бурчтуу тик призманын каптал кыры дейт 4 сантиметр. Негизинин жактары 3, 5 жана 6 сантиметр экен. Анын каптал бетинин аянтын тапкыла дейт. Мына бизге 3 бурчтуу тик призма берилиптир. Анын кыры 4 сантиметр экен. Ал эми негизинин жактары тиешелүү түрдө 3, 5, 6 сантиметрге барабар экен. Табуу керек экен каптал бетинин аянтын. Каптал бетинин аянтын табуунун формуласын биз билебиз. Демек, биринчи биз периметрди эсептеп алабыз. Мына 3, 5, 6-ны кошсок, бул 14 болот. Анан 14-тү 4кө бөлсөк, 56 сантиметр квадратка барабар экен. Туура 4 бурчтуу призманын бетинин аянты белгилүү. Толук бетинин аянты болуп калат да 80 дециметр квадрат. Ал эми каптал бети 64 дециметр квадрат экен. Демек, аянты белгилүү болсо, биз призманын бийиктигин таап көрөлү. Берилди дейт бизге
призма берилди. Туура 4 бурчтуу. Демек мунун негизинин жактары барабар. Толук беттин аянты белгилүү, каптал беттин аянтын белгилүү. Бийиктигин табуу керек экен. Эмнеден баштайлы? Биринчи формула боюнча эсептейбиз. Биз негизинин жактарын табышыбыз керек болуп атат да. Азыр негизинин аянтын таап алалы. Толук формулага коюп, ордуларына койсок, негизинин аянты 2 негизинин аянты 16 дециметр квадрат болот экен. Анда 1 негизинин аянты 8 дециметр квадрат экен. Демек негизинин аянты белгилүү болсо, анын жагын таап алууга мүмкүн да, туурабы? Себеби шартында айтылган туура 4 бурчтуу призма. Ал эми туура 4 бурчтуу призма бул квадрат. Квадраттын аянтын тапканды билебиз. Негизинин аянты барабар а квадратка. Демек а квадрат барабар 8'di коебуз. Анан дайыма узундуктун чоңдугу оң сан болуш керек. Тамырдан чыгарсак, квадраттык тамырдан 8 а барабар 2 тамыр астында, квадрат тамыр астында 2 болот экен. Демек биз ордуна коебуз. Каптал беттин аянты 64 болчу. Периметри 4 жагы тең барабар. Аны таап алдык. Анан бийиктикти табуу үчүн азыр карагыла. H барабар 64'tү 4 менен 2'ни бөлсөк 8 да ошоктон келип чыкты. Бул 8 тамыр астында 2. 64 менен 8'ди кыскартабыз. Бул жерде бөлчөктүн алымын, бөлүмүн тамыр астында 2'ге көбөйтүп жибердик. Ошондо бул жерде 2 болот дагы. 8'и 2'ге бөлсөк 4 калат. Ошон үчүн 4 тамыр астында 2 дециметр чыкты. Демек биз алар жообун таптык. Призманын бийиктиги 4 көбөйтүлгөн квадраттык тамырда 2 дециметрге барабар экен. Бул жерде карайлы, мына ушул могул бийиктикти таптык. Бул туура призма болгондуктан кыры менен деле барабар болот. Үйгө тапшырма. Сабакты көрүп, маселелерди көчүрүп алабыз. Окуу китебиндеги номер 3 жана номер 5 маселени өз алдынча чыгарабыз. Ар бир маселенин чиймесин чийебиз. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.